мына балдарды алып каяка кетип атасыңар? Паника кылыштын кереги жок, урматтуу туугандар. Сизде үйүнө келсин мен талак еттим. Бүткүл дүйнөнү каптаган пандемия Кыргызстандан да четтеп өткөн жок. Коронавирус илдети күчөп турган катаал күндөрдө өз жанын аябай башкаларга жардам берүүгө ашыккан мекендештер болду. Алардын бири Толгонай Амирова. Толгонай өзү дарыгер. Ош шаарындагы менчик клиникалардын бирин жетектейт. Коронавирустан улам киргизилген карантин учурунда ал башкарган клиникада ишин токтотту. Калктын кыйналып жатканын, жардамга муктаж экендигин көрүп, кайдыгер карай албаган Толгонай алгачкы жардамын бейтаптарга дары-дармек таркатуу менен баштады. Ошо биринчи башталганда эле бул жер жабылды да, карантинге жабылганда ошо аптечкада болгон бүт дары-дармектерди салдырып кыздарга ошол домдорго таркатып аттык. Бүт сурап, ошол сыртта туруп эле ал киргенге эме жок эле да, мүмкүнчүлүк дагы эмес эле жок эле. Келген ошо элдер топтоп туруп эле, диагнозун сурап туруп эле на месте дарылар таркатып аттык да. Толгонай Амирова мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, жакыр жашаган үй бүлөлөргө бир гана дары-дармектерди эле эмес, аларга азык-түлүктөрдү да берди. Өзгөчө кырдаал учурунда ага тааныштары же жакындары жардамга муктаж адамдар кайрылып жатышты. Анда Толгонай азык-түлүк продукцияларын үйлөрүнө да жеткирип турду. Facebook аркылуу гана иштеп аттык. Facebook'tan келип атышты. Бүт мессенджер, WhatsApp аркылуу тынбай ар кайсы жактан, Ош шаар эмес, Ош шаардан сырткарыдагы, бул жагы Нариман, Теке, Кеңеш, Жапалак, Онадыр, Эдельвейс, жанагы Төлөкөн, бул жагы Кароол, бүт бардыгы ошо Кара суу бар жолуна жардам берип аттык. Кайсы жактан келсе ошол жака кыздар телефондорун алып, бүт бардыгына мындай бир тараптуу эмес да, ушундай бир кандайдыр максатты көздөбөй эле бардыгына тегиз жардам бердик. Мына ошо народный элиштат менен келген жардамдарды алып отурамын. Толгонай менен Турусбек экөө келип беришти. Ыраазымын ошого берген жардамдарына. Дайыма элге кызмат кылып жүрө беришсин, иштерине ийгилик, өздөрүнө ден соолук каалаймын мен. Рахмат эже. Дары-дармектерин болушунча алып келдик. 80% дарыңыз бар, калганындагы аракет кылабыз. Анын жасап жаткан иштерине социалдык тармактар аркылуу көз салып турган чет жактагы курбулары дагы өлкөдөгү кырдаалга, мекендештеринин абалына кайдыгер карашкан жок. Каражат бөлүшүп, Толгонайдан ал акчаларды муктаждарга таратууну суранышты. Америкадан Оморова Аселия деген сиңдим бар. Ал үй бүлөсү менен 2 жылдан бери Америкада. Анан ошол кыз $150 которду. Анан Россиядан Нурай деген бир сиңдим, тааныш сиңдим бар. Ал кыз дагы которду. Анан Кадырбекова Гүлнара деген кыз, группалаш кызым бар эле, курсташ, ошол кызым дагы жөнөтүп, ошолордун акчаларын топтоп, Курбан айттын астында бүт Ош шаарындагы баарын топтоп туруп 21 000 акча топтолду эле. Ар бир пакетке 1000 сом өлчөмүндө 21 жаранга ошо кыйналган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга таркаттык. Мен өзүм болсо азыркы учурда Россиянын Москва шаарында аптекада врач-консультант болуп эмгектенем. Пандемия, коронавирус оорусунун аркасынан өтө кыргыз эли, бүт дүйнө эли өтө жабыр тартышты. Ошонун аябай кызган кырдаалында Толгонай кайрылып калды. Кыздарга, курсташ досторуна демилге көтөрүп, ошо кайрымдуулук кылып, элге өтө кыйналган элдер өтө көп. Ошого эмне дейсиңер, жардам колуңарды суна аласыңар деген демилге көтөрүп чыкты. Анан ошо кантип жардам беришек экен деп турган мезгилде биз да, мен мисалы өзүм лично өтө сүйүнүп, кубанып, ошол акча котордум. Колума келген ошол болду, алыста болуп, жардам бергим келди, кошулуп. Instagram'dan, Facebook'tan мага жакын, мага тааныш, ишеничтүү болгон Толгонай эжени көрүп, анан Толгонай эжеге кайрылгам. Толгонай эже макул деди, жок дебеди. Толгонай эже бир эле ушул жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө продукт жеткирүү менен гана токтолуп калган жок. Көп эле ушул врачтарга, больницада иштеп жаткандарга тамак ташып, аларга өзүнчө бир моралдык
колдоо көрсөтүп, күч кубат берип турду. COVID-19 вирусы. Шарды күч алган сайын жардамга муктаж болгондор көбөйө берди. Дал ушул учурда каарманыбыз клиникасын ачып ыктыярдуу медайымдарды жумушка чакырды да калкка акысыз кызмат көрсөттү. Анан бул жерде аябай күчөп кеткенде ошол пикке жеткен мезгилде биз карап турсаң уже элдер кыйналып атат да. Башка процедурный кабинеттерде эмелерде бир эле жөнөкөй капельницанын акчасы 300 сом да. 2 капельница салса уже 600 сом болуп атат. Эл кыйналып кетти, ошого карап туруп мен анан акысыз акция жарыяладым. Медсестралардын гонорарларын өзүм бердим. Бул жер мындай учурда медсестралар дагы келбейт да. Ал жерге ошондуктан гонорарын өтө жогорку эмеге жеткиргенде гана келип иштеп беришти. 5 күн акысыз акция кылдык. Карантин учурунда эч жака жыла албай калдык. Жыла албай калып мына жерде мынтип келесем Добромед деп жазылып турат. Ушул жерге кирип көрөйүнчү десем эле жарк этип эле тозуп алды, келиң эже деп эле. Анан келип эмне болду? Мен бардыгын түшүндүрдүм, ушундай. Анан келиң деп давленияларымды өлчөп, кыздарга тайындап, мына ал жерде кардиолог Бурул деген врач бар, ушул жерге көрүнүң, ушул жерден лечение алың, жакшы кеңештерин берди. Келгенде ошо эме кылат. Давленияны өлчөйт. Андан кийин ошо керектүү дарыларды жазып берет, өзүндө болсо берет. Уколду мындай бекер сайып берет бизге пенсионерлерге. Бир жерде олтура албаган Толгоной Амирова калаадагы ооруканалардын биринде эртеден кечке иштеген медицина кызматкерлерине тамак аш жеткирүүнү да колго алды. Ал 20 күн бою шаардагы оорукана кызматкерлерин ысык тамак менен камсыздап турду. Биз жеңебиз деген убактылуу фонд ачканбыздагы бир 10-15 чакты эжелер өз калоолорунун арканда ар кимиси ар кандай сумма топтодук. Бирөөсү 500 000, алды 5000ге чейин топтогондор болушту. Сумма жакшы эле болду, бир 50-60 миңдей болду. Биз биринчи ошол инициативаны көтөрүп мен областная больницанын жетекчилигине айтканда аларга биз 20 күн тамак беребиз деп айтканбыз да. Биринчи биз баштаганда 30 кишиден башталган. Анын арасына бүт врачтар, медсестра, санитаркалар бардыгына тегиз кетет да. Уже күндөн күнгө өсө баштады го. Өсө баштаганда уже отделениялар көбөйүп, чоңоюп баштаганда уже 60-70 болуп акыры 120га чейин жетти да. Ошо акыркы күндөрү биз жеке үй бүлөбүздүн атынан жолдошумдун жардамы менен бир жума 120 кишиге тамак берип аттык. Пандемия бүткүл дүйнөгө, анын ичинде биздин өлкөгө да сыноолуу күндөрдү алып келди. Бул боорукер калкыбызды дагы да мээримге толтурду дейт каарманыбыз. Бул пандемия, бул деги эле мамлекет бүт жер шарындагы, анын арасында ошол Кыргызстан арасындагы Ош шаары, Ош областындагы бүт элибизге бир сыноо болду окшойт. Элдер көп нерсени түшүнүп калышты. Жаштарыбыз өтө бир башкача нукка түшүп кетип атты эле. Аларды бир жолго салып, бир кандай десем, бир сыноо болду окшойт. Сыноолуу күндөрдө эли үчүн кызмат кылган каармандарыбыз аябай көп. Алар кайерда, качан болбосун жардамга шашып турушат. Булар биздин кыргызстандыктар.